Москвадагы мекендеш сиз үчүн жагымдуу жаңылык. Таза ишеничтүү кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралды. Анда биз без пересетка, без посредниксиз Казакстанга алып барып келебиз. Сизди стажы 15 жылдан ашкан айдоочу Асылбек тейлеп, бардык шарты бар 7 орундуу Альфард унаалар тейлейт. Күн сайын жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Границага чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди текшерип беребиз. Тезинен Асылбекке чалыңыз жана таза кирди чыктыны колго алыңыз. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүү 4 күндөн кийин башталат. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр 12 февралда башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чегара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Спутник агенттигине билдирди. Анын айтымында тараптардын жолугушуусу Өзбекстандын аймагында өтөт. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр 12 февралда башталып, 18 чейин созулат, деди Бөрүбаев. Демаркация чектеш мамлекеттердин ортосундагы келишимдин негизинде мамлекеттик чегараларды аныктоо жана өзгөчө чегара белгилери менен белгилөө. Эске салсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26 январда келген. Өлкө жетекчилеринин жолугушуусунда президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек чегарасын делимитациялоо иштери толук аяктаганын билдирген. Ошол күнү тараптар чегаранын айрым тилкелери тууралуу келишимди ратификациялоо грамоталарын алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Делимитация чектеш мамлекеттердин ортосундагы чегара сызыгын, жер бетиндеги ордун так аныктоо. Аныкталган жерлер картада графикалык жактан сүрөттөлөт. Булак Спутник кежи. Туркиядагы трагедия. Кыргызстандын куткаруучулары эң көп. Кыргызстандын куткаруучулары Кахраман-Мараш шаарына келишти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, куткаруучулар алгач Стамбул шаарына, андан кийин Кахраман-Марашка келишти. Видеодо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Туркиянын Афат куткаруучулардын базасынан тиешелүү тапшырмаларды алып жаткан учуру. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жуук Туркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Туркияда табият кырсыгынан каза болгондордун саны 5894кө, жабыркагандардын саны 34810 адамга жеткени кабарланды. Туркияда кырсыктан каза болгондор үчүн 7 күндүк улуттуу каза күтүү жана жабыркаган 10 провинцияда 3 айлык өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ал эми Сирияда 1250 адам каза болуп, 2000ден ашууну жабыркаган. Булак Назар Ньюс кежи. Токаев Туркияга жардам катары $1 миллион бөлдү. Касым-Жомарт Токаев өкмөткө жер титирөөдөн жабыркаган Туркияга чукул жардам көрсөтүү үчүн $1 миллион бөлүүнү тапшырды. Бул тууралуу Акарданын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле Казакстан түрк тарап менен биргеликте табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга кошумча жардам көрсөтүү маселесин издеп жатат. Эске салсак, Туркиянын түштүк чыгышындагы Кахраман-Мараш провинциясынын Пазарджик аймагында күчү 7,1 балга жеткен жер титирөө болгон. Зилзаланын очогу Туркиянын Кахраман-Мараш провинциясында болгон 2 кыйраткыч жер титирөөнүн курмандыктарынын саны 5894 адамга жетти. Туркияда 34810 адам жаракат алды. Табигый кырсыктын кесепетинен 5775 имарат талкаланган. Булак Назар Ньюс кежи. Туркиянын жер титирөөгө чейин жана андан кийинки Спутниктен тартылган сүрөтү жарыяланды. Махар Технологияс компаниясы Туркиянын Ислахи шаарынын 2022 жылдын 4 октябрында жана 2023 жылдын 7 февралындагы жер титирөөдөн кийин тартылган Спутник сүрөттөрүн жарыялады. Туркиядагы жер титирөөнүн акыркы сүрөттөрү. Жаңы сүрөткө аба ырайы жана булут каптаган аймактар жаңы сүрөттөрүнө таасирин тийгизди деп айтылат маалыматта. Жарыяланган кадрларда Туркиянын Ислахи шаары 2022 жылдын 4 октябрында кандай болгонун жана 7 февралда кандай болуп калганын көрүүгө болот. 7 февралда тартылган сүрөттө кыйраган үйлөр жана куткаруучулар иштеп жатканы көрүнөт. Булак Супер кежи. Туркиядагы жер титирөө. Кыргызстандын 8 жараны эвакуацияланды.
Түркиянын Адана, Кахраман-Мараш жана Османи шаарларынан Кыргызстандын 8 жараны коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстандын 8 жараны Адана, Кахраман-Мараш жана Османи шаарларынан коопсуз жайларга көчүрүлдү. Малатияда Кыргыз Республикасынын 9 жаранына, анын ичинде 2 балага жана 1 кош бойлуу аялга жардам көрсөтүлүүдө. Убактылуу жашаган жеринде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына жылуу кийимдер, жууркан төшөктөр, суу жана тамак аш берилди. Кырсык болгон аймакта иштөө, коммуникация, интернет жана электр энергиясындагы техникалык көйгөйлөрдөн улам татаалданууда деп билдиришти министрликтен. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги каза болгондордун жана жабыркагандардын өздүгүн тактоо иштери уланып жатканын бүгүн 8 февраль саат 12:00 карата каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экенин кошумчалады. Булак Суперкежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. 407 миллион сом каржы пирамидаларынан бир жылда канча жаран жабыр тартканы айтылды. Соңку бир жылда 1000ден ашуун жаран каржы пирамидаларынан жабыр тарткан. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдирди. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 12 айында каржы пирамида фактылары боюнча 1052 кылмыш иши тергелип, 765 кылмыш иши соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Андан жабыр тарткан жарандардын саны 1000ден ашып, келтирилген материалдык чыгымдын жалпы суммасы 407 миллион 215 миң сомду түзгөн. Ошондой эле Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жарандарды кооперативдерге катталууда этият болууга чакырган видео ролик даярдаган. Анда кооперативдерди белгилүү адамдар жардамакылары ага карапайым адамдар ишенип материалдык чыгымга учурап жаткандыгы белгиленет. Мындан сырткары кооперативге катталган соң акча каражаты да тез арада тээрине ишеним жок экендиги айтылат. Облустук милиция жарандарды кыймылсыз мүлк сатып алууда мамлекеттик ипотекалык компания же мамлекеттик банктарга кайрылууга чакырат. Булак Суперкежи. РФ Тышкы иштер министрлиги АКШ элчилигинен Россиянын иштерине келигишпөөнү талап кылды. АКШнын Москвадагы элчилигине Россиянын иштерине келигишүүнү токтотуу талабын койгон нота жиберилди. Бул тууралуу РИА Новости Россия Тышкы иштер министрлигиндеги маалымат булагына таянып кабарлады. 7 февралда АКШнын Москвадагы элчилигине тип өкүлчүлүктүн макамына туура келбеген кадамдарды жасоону токтотууну талап кылган расмий нота жиберилди. Анда Россия Федерациясынын ички иштерине келигишпөө айтылган деп кабарлаган маалымат берген киши. Тышкы иштер министрлиги бир канча эскертүүлөргө карабай америкалык дипломатиялык өкүлчүлүк маалымат айдыңында кара өзгөйлүк активдүүлүгүн улантууда. Тагыраагы учурда өздөрү жайгашкан өлкөнүн жетекчилиги тууралуу такыр ылайык келбеген нерселерди айтып, андан сырткары кылмыш жообуна тартыла турган жосунду жасап, РФтин куралдуу күчтөрү боюнча фейк кабарларды таратууда. Дипломаттарга коомду араздашууну тутандырган, мамлекеттүүлүккө каршы чыгууларга шыкактаган, таасир агенттерин топтоо иштеринен алыс болуу эскертилген. Агенттиктин маектеши мындай иштерге тиешеси бар кызматкерлер элеген кызматына карабай чыгарыла тургандыгын белгилеген. АКШнын жаңы элчиси Лин Трейси 30 январда ишеним грамотанын көчүрмөсүн тапшыруу үчүн кабыл алынганда Россия мыйзамдарын кыйшаюусуз сактоо зарыл экени айтылган. РФтин талаптарына дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясынын жоболоруна каршы келген иштерди токтотуулары талап кылынган деген маалымат булагы. Булак Спутник Кежи.